жакшы батир экен. 59 миң доллар бир аз кеми бар 2 бөлмөлүү кирип эле жашай турган жаңы ремонттолгон батир сатылат. Амансыздар бардактуу ТС кабардын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Оштогу Анар Кечи районунда болжолдоп айтканда Олигарх ресторанынын артындагы Элитстрой Сити курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдүн 4-чү кабатынан сатыла турган ошол жалпы 59 метр квадрат чапчыган ошол батирдин тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Бул кире бериш жайы, ажатканасы, бул жакта болсо спальни, бул жакта болсо зал, конок бөлмөсү, и нары кетсең кухнясы бар. Бул жакта болсо жуунуучу бөлмөлөр орун алган. Эгерде ким кызыгып ушундай батир издеп жаткандар болсо, видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Батир издегендерге бул видеону жөнөтүп коюңуздар. Жүрүңүздөр, көчө тараптан бир катар даректерди айталы, андан кийин сөзүбүздү дагы улантабыз. Учурда мен Ош шаарынын батыш тарабындагы Бекмамат Осмонов көчөсүнүн өзүндө турамын. Западында десем дагы жаңылышпаймын. Бул жакта болсо Барсбек айланпасы, андан түз чыкканда Акния тес алуу жайы. Бул жерде Нирвана. Ошондогу остановканын бет маңдайынан ичкери кирип бара бересиздер. Кааласаңыздар, мына Олигарх рестораны аркылуу барсаңыздар болот. Же мына Динат ресторанынын аркасынан тетиги жерден бурулуп ичкери кирип барсаңыздар болот. Мына ушул көп кабаттуу үйдүн артында Кызыл Ала Элитстрой Сити курган көп кабаттуу үй бар. Ошол жерден жолугушабыз. Ушул жактан кирип келгенде ылдыйкы дароозадан ортоңку мына ушул бурчтагы подъезден жогору 4-чү кабатка чыгып бара бересиздер. Бул жактан дагы каттасаңыздар болот достор. Лифттен чыгып эле сиздер оң тарапка буруласыздар. Түз келсеңиздер бул жерде 3 эшикти көрөсүз. Ошонун ортоңку эшигине кирип келе бересиздер. Буюрса куттуу батир сиздерге насип кылган болсун достор. Электромонтаждары бүт заман талабына ылайык евромонтаж болгон, абойлор чапташтырылган, кире бериш жайы кенен, кошумча эмеректерди дагы орнотсоңуздар болот. Жылуулук жакшы, жылуулук батарейкалары орун алган достор. Асты мына ушундай ламинаттар басылган, люстралар илинген, жаңы ремонттолгон достор. Эми кандай кылайлы? Оң жактан баштай берели. Бир четинен тааныштырып кете турган болсок, бул жакта киргенде оң тарапта күзгү раковиналары Аристону орун алган. Дубалдар кафелденген достор. Бул жер жуунуучу ваннасы, стиральный машинасы дагы бул жерде достор. Эми бул бутовый техникалар калабы, жекетеби, аны ээсине чалып, толук маалымат алып алып, сүйлөшүп аласыздар деген ойдобуз. Бул жакта болсо холл, негизи документальный, бул бир бөлмөлүү болгон да, аянты чоң бир бөлмөлүү болгон. Анан биз кыргыздар эмне кылабыз? Чоң кенен кухняны каалабайбыз. Ушул кухняны ортолуктан бөлүп турдагы бул жерде зал, холл, ушундай конок бөлмөсүн жакшына кылып уюштуруп койгон да. Караңыздар. Ошол натыйжный потолок болгон, люстралар илинген. Бул жакта дагы мына ушундай моющий абойлор чапташтырылган. Ортолугу пластик терезелери менен, эшиктери менен камтылып, бул жагы ашканасы достор. Ашкана эмеректерин атайын жасатпаптыр. Анткени мына срочно акча керек болуп калып, жасатып аткан жеринен токтотуптур. Анткени жанагы сатып алган үй ээси өзү каалагандай кылып табитине жараша ашкана эмеректерин жасатып алсын деп. Бул газ плитасы, бул жагы кафелленген, жакшы, шалтактаса ачып койсоңуз жаңыдай болуп калат. Раковинасы, бул жакта холодильниги достор. Газ, келген суу, светтер бар, интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулары орун алган. Бул жагына назар сала турган болсок, тамактануучу жай, бул панорамный терезеден көрүнөт. Маке, бул жагы кадимки жай тургундардын үйү, короосу. Бул жак болсо асты парковкасы, жаш балдар ойноочу аянтчасы курулуп атат. Техпаспорт эң негизгиси сиздин атыңызга чыгат достор. Кааласаңыз азыр десеңиз азыр, бир жума десеңиз бир жума, айтор ал жагы даяр болуп калган. Себеби бул жердеги жашоочулардын баардыгына техпаспорт тийген. Бул үй ээси атайын ошо сиздерге бир жолу өткөрүп берейин деп атат. Бул спальня достор. Атайын эле уктоочу бөлмө. Ремонтторуна бир баа бериңиздер. Азыр эми ушундай ремонттор өтө популярдуу болуп кетип атат. Натыйжный потолок достор, өзүнчө глобустун формасына окшогон, жанагы нептин баягы планеталарды билесиздер да, көрүп турасыздар да. Ошого окшоп кетет экен, асмашамчы. Анан могул адамдын көзүн чарчатпаган ушундай бир түстүү дубал кагаздары чапташтырылыптыр. Бул жагы панорамный терезе, коопсуздук эрежелери сакталып, сыртынан ушундай темир решеткалар дагы камтылган достор. Жакшы, панорамный терезени эки тарабын тең ачып, бул жагында жеңем, бул жагында өзүңүз кофени демдеп алып, бул жакта карап алып, Сулайман тоого карап
бизнес пландарды айтсаңыздар болот экен. Ошол туугандар, сиздерге жакса чалыңыздар, чамдаңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Эми сиздерге эң керектүү чакан бөлмөнү көрсөтүп коеюн. Бул жагында сиздер буюрса муктаждыкты аткарасыздар. Ажатканасы вытычка иштеп турат, кафелденген дубалдар, астыда кафелденген, кыскасын айтканда. Ошол бардык эле маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Эгерде ким кызыгып ушундай батир издеп жаткан болсо, алыңыздар, чалыңыздар, документтерди так, эч кыжалат болбоңуздар. Шаарга жакын Бекмамбет Осмонов көчөсү. Анан сиздер мына Анар тараптан, Миллион тараптан да келсеңиздер болот, Миллион маркет тараптан. Жанагы Диннат ресторанынын аркасынан келсеңиз болот. Бул жагынан болсо Олигарх ресторанынын аркасынан келсеңиз болот. 3-4 негизги жолдон келсеңиздер болот агайын туугандар. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсине чалыңыздар, соодалашуу сөзсүз болот. Ассаламу алейкум.